Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң улуттуу спорттук маареке миңдеген жыл мурун Зевс кудайына арналган диний салт болчу. Оюн зоок майрамы катары өткөрүлүп, Грециянын Олимпия жергесинде биздин заманга чейин 776 жылы башталган. Бул жыл грек календарынын негизи катары эсептелип, убакытты 4 жылдык араларга бөлгөн. Ал 4 жылдыктарды Олимпиада деп аташкан. Бул салт кийин Олимп оюндары аты менен дүйнөгө таанымал болду. 1-13 Олимп оюндарында бир гана дисциплина боюнча спортчулар жарышкан. Ал 600 тапан аралыкты чуркоо мелдеши болгон. Андан кийин гана кирген бокс, ат жана ат араба үстүндөгү жарышуу, панкратион жана башка спорттук мелдештер көптөгөн жаңы спортчуларды кызыктырды. Биздин заманга чейин 391 жылы Феодосий аттуу Римдин императору Олимп оюндарын токтотуп койгон. 1896 жылы салттуу оюндарды жандандырып, Грециянын Афина шаарында жаңы доордун Олимп оюндары болуп өттү. Бүгүнкү күндө эбегейсиз чоң кышкы жана жайкы Олимпиада оюндары дүйнө жүзүндөгү миңдеген эң мыкты спортчуларды чогултуп, миллиондогон күйөрмандарды кызыктырат. Эки миң сегизинчи жылы Кытайдын борбору Бейжинде Олимпиадалык оюндарында 205 өлкө күч сынашкан. 1984 жылы таласта жарык дүйнөгө келген грек-рим күрөшү боюнча балбаныбыз Канатбек Бегалиев бул Олимпиадага катышкан. Азия чемпиону кыргызстандык балбан Канат Олимпиаданын финалына жетиш үчүн дүйнө жана Европанын бир нече жолку чемпиондору болгон. 3 атаандашты утуп, алтын байге үчүн франциялык балбан менен беттешкен. Тилекке каршы финалда Канат мырза атаандашына упай боюнча утулуп, Олимпиаданын күмүш медалын тагынды. Бул Кыргызстан үчүн чоң ийгилик. Ошол эле Бейжин Олимпиадасында грек-рим күрөшүндө коло медалды уткан Руслан Түмөнбаев да бар. Ал 22 жаш курагында эле Азиянын чемпиону болуп, ошол эле жылы Олимпиадага катышкан. Жарым финалдык этапта Бейжин Олимпиадасынын жеңүүчүсү Албиев Исламбек менен жолугушат. Ал мелдеште кыргызстандык балбан утулду. Бирок кубалык Роберто Монсонду жеңип, Руслан Кыргызстанга коло медалды алып келди. Бүгүнкү Олимп оттору теледолбоорунун башкы каарманы оор атлетика боюнча Кыргызстандын жана эл аралык мелдештердин көп жолку чемпиону Бекдөөлөт Расулбеков. Бекдөөлөт туулуп өскөн Токтогул шаарына барып, жаш спортчуларга өз кеңештерин айтты. Чоң спортто бул чоң ийгиликке жетиш үчүн баягы талыкпай эмгек керек. Эмгектин ичинде баягы тынуу машыгуулар, өзүңдүн терс адаттарыңды жокко чыгаруу, режим, күнүмдүк режим кармаш керек. Ушундай ар тараптуу эмгектин артынан спорттон чоң ийгилик жаралат. Режим кармоо керек, баягы уа менен тамактанып, туура тамактанып, эл аралык мелдешке чыгам деген бала спортсмен бул 2 мал күнүгө 2 мал машыгыш керек. Анткени бир мал бул аздык кылат да. Күнүмдүк уйку норма болуш керек. Кечинде бир убакта уктап, эртең менен бир убакта туруш керек. Ушундай эле эртең менен тренировка кылгандан кийин түштө дагы бир сааттай укташ керек эс алып. Ошондо баягы өзүмдүн организмим толук баягы восстановление болот и кечки тренировкага жакшы баягы машыгуулар өтөт. Бүгүнкү күндө ошо Аккенин залына келди, ошо өзү тренировка кылган өзүнүн жерине келди. Силер да ушул Аккенге окшоп Кыргыздын желегин көтөргөнгө даярсыңарбы? Саламатсыңар балдар?
Мен дагы кичинекей балача кичинекей кезимде ушул залда тренировка кылгам. Ушул залдан Руслан Капаев тренер менен силер деп эле машыккам ушул залда, ушул темирлерди кармап. Азыркы убакта Кыргызстандын курам командасында тренировка кылам. Бишкек шаарынан атайын келдим. Силерге да ушундай чоң ийгиликтер жаратканга кеп кеңешим керек тийип калат деген ойдомун. Бере турган суроолоруңор берди, бере бергиле. Бекдулет аке, эң биринчи сыйланышта канча жашыңызды алдыңыз эле жана кандай сезимдер болду эле? Эң биринчи мен сыйлыгым бул 2014-жылы жаштар арасында чемпионат Кыргызстан болгон. Баягы жаштар арасында күчтүү балдар тандалынат да Кыргызстангачы. Ошол мелдешке мен ушу азыркы силер кылдырып жаткан устатыңар Руслан Капаев тренер мен да машыккам силерде болуп эле. Бул жерден ар кандай анткени бул биринчи менин мелдешим болчу. Аябай толкундатып, мен деле толкунданмагам, силерде болуп жакшы баягы машыгып, агайдын сөзүн угуп, айтканын угуп, ошол менен мен күмүш медаль алдым. Ошол күмүш медалды алгандан кийин менде аябай толкундалар болгон, аябай сезимдер болгон, үйүндөгүлөр аябай сүйүнүп, апам сүйүнүп, биринчи ушундай мелдешке жаткан аябай сүйүнөт экен да, биринчи ата-энең сүйүнөт, агайың да сүйүнөт бул жерден. Окууга барасың, окуудан да жакшы мындай ийгиликтер жаратканда окуу мектебиндагы баягы мугалимдерим сүйүнүп, аябай куттуктаган. Мага ушундай сезимдер болгон менде. Кыргызстандын канча жолку чемпионсуз жана категорияңыз кандай? Кыргызстандын жакын арада чемпионат болгон жыйынтыгы менен мен 5 жолку чемпионмун. Эл аралык категориядагы спортчуларды айтылам азыркы убакта. Эми дагы ойда бар, буйруза дагы эмгек кылып, эмгек сиңирген спортчуларга жетким келет келечекте буйруза. Биздин залга келип качан тренировкага кетесиз? Азыркы убакта биз чемпионат даярданып жатабыз. Жакынкы машыгуулар Тотол шаарында өтөт буйруза. Жакшы бул жакта баягы мурунда өзүм тренировка кылган жер да, анан жакшы даярдандым да бул жерден баягы туулган жер топурак алтын дегендей. Буйруза жакын арада келебиз. Төрөтбекестин аралык канча медалыңыз бар? Биринчи жолу 2016 жаштар арасында чемпионат болгон. Мен биринчи эл аралык мелдеште бронзовый приз алгам. Биринчи медалым бул. Андан кийин эле көп өтпөй Катар өлкөсүндө гран-при болгон. Алдындагы коло медаль утуп алдым. Азыркы убакта мына чемпионат 2010-жылы чемпионат Азиядан ал жактан да коло медаль утуп алдым. Мен дагы аракет кылып атам, буйруза чоң медаль алайын деп. Буйруза жакынкы аралыкта мына Иран шаарында өттү, өзүңөр көргөндөй эле Иран, Ташкентте катар церемония болду. Ал жактан мен алтын медаль утуп алдым. Буйруза дагы жакшы ийгиликтер жаратат деген ойдомун. Спортто бул патриоттуулукта аябай талап кылынат. Анткени баягы сырткы эле бизде оор атлетикада сырткы эле булчундар эмес, баягы ички дүйнөңдөгү күчтү да ойготуш керек. Баягы эл аралык мелдештерде баягы чыкканда баягы ички дүйнөң менен мындай патриот болуп, духовный күчтүү болуш керексиң да. Ошондо дагы бул өзүнчө бир күч берет. Баягы элдердин арасында баягы бир жакшынакай сезим болот. Баягы жакшы штанганы кармаганда дагы бир жакшы сезесиң. Ушундай жеңил да болот, өзүң оюңдагыдай. Эгерде баягы коркуу сезимдер болсо, анда штанганы бул барып көтөрө албай калышы да мүмкүнсүң да, анткенчи. Бекдулет аке, сиз кичинекейинде өзүңүздүн весиңизди көтөрдүңүз беле? Мен кичинекей кезимде өзүмдүн весимди көтөргөм. Бирок мен да силерде болуп эле кадимкидей эле таяк менен баштагам. Таяк чыгартышында бар болчу агайыбыздын. Ушудан биринчи үйрөнүп баштайбыз. Анан секинден тренировка кылабыз. Ар кандай мында секинден булчундарды көндүрөбүз дегендей техниканы коебуз. Мына агайыбыз менен агайыбыздын сөзүн угуп, ошончо көтөрөт. Бардык бала көтөрөт ошончо. Тура тренировка кылса, тура агайдын сөзүн угса, бардык бала көтөрөт өзүнүн весин. Биз оор бестерге кантип койсок болот? Жана азыркы эле айтып кеткендей, баягы өзүң билсең болбойт да. Бул жерден агайың менен агайдын сөзүн угуш керек. Анткени агай ошол кезден өткөндө тренировка кылыпчы. Агайдын сөзүн угуп, өзүң дагы аракеттенип, эмгек кылып. Бизде оор атлет болгон үчүн кыларам кошосуң деп коесуң, кыларам кошосуң да биздечи. Туура тамактанып, ошо үйдө күчтүү тамак жеп, баягы тренировкага жакшы көңүл буруп, көп сабактарда окуп, ушундай тренировкага көп көңүл бурсаң, баягы ошого күндүк рекордуңду жаңылайсың да. Чемпион болуш үчүн кандай аракеттерди кылышыбыз керек? Чоң эл аралык ийгиликке жетиш үчүн биринчиден тынбай машыгуу керек.
бир күндө 2 мал машуу керек. Агайдын сөзүн угуп, режим коюш керек, убагы менен укташ керек. Бизде билесиз, уйку аябай керек, анткени кечинде эрте уктап, эртең менен эрте туруп, окуу машыгууларын эртең менен кылып, кайра түштө дагы бир уктап алыш керек, ушундай. Ар бириңер максат коюшуң керек. Келечекке максат койсоңор, ошонун артынан жүрсөңөр, бат жетесиңер да, ийгиликтин артыначы. Чыдамкайлык керек, чыдаш керек, баягы тренировкадан ар кандай кыйынчылыктар болот, билесиңер, бул жерде булчуң ооруп калат, же ушундай болуп калат. Ошого карабай чыдап, туура тренировка кылып, ошого жетсеңер болот. Өзүңдүн спортуңду сүйүш керек экен, өзүңдүн спортуңду баалап билиш керек экен. Шаңга десе эле шаңгадан тээп койбой дегендей, мындай жакшы сыйлап, баягы көтөрүп, чогултуп, мындай мындай темир болгондуктан темирге деле кадимки өзүңдүн аяр мамилени жасаш керек экен да. Ошондуктан өзүңдүн тандап алган спортуңду сүйүп, сыйлаш керек. Ар бир адам өзүнүн кесибин сүйсө, мен ойлойм, чоң деген жешкендерге жетет да. Кыргызстандын сборный командасына канча жашыңызда кошулдуз? Кыргызстандын курама командасына мен 17 жашымда кошулгам. Ал убакта Токмок шаарында чемпионат Кыргызстан болгон. Ал жакта мен жакшы даярданып, жакшы көргөзүп, өзүмдүн жеке рекордумду буза алгам. Анан агайлар баягы сыймыктанып, будан дагы көптү чыгат турган бала экен деп мени курама командасына алды. Азыр ошол курама командада арздан эле дагы машуу өткүп элем, буйруза. Ошол курама командада силер дагы кийин буйруза ушундай жакшы тренировка кылып, биздин арабызга кошулат деген үмүттөмүн. Бул спортко сизди ата-энеңиз алып келди беле же өз калуңуз менен? Бала чагымда, кичинекейимде темир тезек ойноп калсам, апам айтып калчу эле, сен таятаң орду атлетчи болгон, бирок үй бүлөлүк шартка жараша, чоң спортко айландыра албаптыр да. Анан мен баягы окуп жүргөн кезимде ушул спортко кызыгып, силерде машыккым келди, баягы мен да ушундай барып, ушундай зал бар дегенден Токтогул шаарында Руслан Капаев тренерим чоң түркү болду. Анткени баягы жетишкендердин, агайдын жетишкендиктерин көрүп, аябай сыймыктанчым. Спорт менен билимди чогулуп кетсе болобу? Окуп жүргөн кезде билимди алыш керек биринчиден. Баягы билим аябай жардам берет. Ошол эле убакта машуу залын тренировка кылганда чогуу алып кетиш керек да, калтырбайчы. Чогуу анткени ийгиликтердин артында баягы билимиң болсо, жакшы машууларың болсо, ушундай ийгиликтерге жаратасың, чоң ийгиликтерге жаратасың, өзүңдүн койгон ой максаттарыңа жете аласың. Азыркы убакта мен Исаак Разаков атындагы Политех университетинде окуйм. Кесибим боюнча экологмун. Бекболот акесин сүйгөн кызыңыз барбы? Азыркы учурда жүрөгүмдө мен спорт ээлеп алган. Мен азыр ушундай ой максаттарым бар. Чоң кыргыз элиме чоң медаль менен кайтуу, баягы Олимпиада оюндары жакында болот эмеспи? Ошого лицензия алып, Кыргызстан жерин желбиретип ушундай ойлорум бар. Оюм ишке ашса, буюрса андан кийин жеке жашоомду ойлонум. Эң көп канча килограммды көтөрдүз эле? Азыркы убакта мен Ташкент шаарынан окуу машууларын өткөрүп келдим. Жакын арада эле бизде чемпионат Кыргызстан болду. Ошолдо мен түртүп көтөрүү боюнча 210 кг көтөрүп, өздүк рекордумду жаңылап алдым. Штанга көтөргөндө белиңиз ойнойбойбу? Спортто көптөгөн баягы артында жеңиш эле эмес, артында бул мындай травмалар да болот, баягы анын ичинен баягы шаң көтөрүүдө бел ооруу, баягы булчуңдар чой алуу, ушундайлар болот да. Ошонун алдын алыш үчүн биз эмне кылабыз? Ошонун алдын алуу үчүн биз бүттү машуулар бүткөндөн кийин чойлабыз. Ошол булчуңдарды баягы тренировка кылган бүткөндөн кийин чойлуш керек, обязательно чойлуп, растяжка эртең менен туруп чуркаш керек, обязательно чуркап. Ошону биз ушинтип алдын алып, травмаларды ушинтип алдын алып алсак болот да. Спортто негизи оор атлетикада көптөгөн баягы чыдамкайлык талап кылынат. Анткени баягы бул оор спорт болгон үчүн машууларда баягы булчуңдарын да оорутуп алышы мүмкүнбүз. Ушундайлар мындай айтканда
дайым эле кездешет, баягы булчуңдарды оруталып, ошого карабастан биз алдыга умтулуп, баягы андай майда мындай артка тарта турган нерселерди ойлонбой алдыга карай умтулуш керек да. Акыркы мелдешиңизде машина утуп алдыңыз. Ошого кандай сезимдер болуп атат? Жакында деле көрүп өткөндөй чемпионат Кыргызстан болду. Чемпионат Кыргызстанда бизде башкы байге машина деп айтылган. Жети областынан күчтүү балдардын арасынан жеңүүчү болуп аталдым. Бишкек шаарынын оор атлетика федерациясынын чоңу Канат Дөөлөтбеков деген байкебиз ушу Айзанын алдында дагы мага мотивация болсун деп беришти да. Менин биринчи чоң айтканда чоң жеңишим, чоң сыйлыгым да. Аябай толкундалар болду. Жакшы буюрса азыр да айдап жүрөм машинаны. Мелдештерге чыкканда өзүн соперниктерден коркосузбу? Ачыгын айтканда биринчи чыкканда толкундон болгон. Толкун болот албетте биринчи чыкканда. Андан кийин баягы жакшы даярданып барсаң, баягы ошол атаандаштарын көргөн сайын наоборот бир сезим башталат да. Мен ушуну утушум керек экен, келиптир депчи, ушундай сезимчи. Ошол сезим менен мен ушу жакшы даярдык менен утуп жакшы ийгиликтерди жаратып жүрөм. Азыркы учурдагы алдыга койгон ой максаттарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. Өзү спортто баягы эң чокусу олимпиада айтылат да, олимпиада. Менин дагы ошо олимпиададан медаль алып уткум келет. Азыркы убакта ошолго биз окуу машыгууларын өткөрүп жатабыз. Бизде азыр билесиңер өзгөргөн, олимпиадага барыш үчүн жолдор өзгөргөн. Азыр мен 5 соревнования чыктым. Анын ичинен дагы чемпионат Азия калды акыркысында. Ошол Азияга Кудай буюрса жакшы даярданып, жеңиш менен кайтсам, мен олимпиада жолдомо алам буюрса. Ошондон кийин анан мен ушу олимпиада өзүмдүн койгон максаттарыма дагы тынбай аракеттенем да. Бүгүн мен үчүн жакшы күндөрдөн бири болду. Жолугушум аябай жакты, баягы кичинекей балдардын сөзүнөн бал чыгып, жакшы суроо беришти. Өзүмдүн бала чагымды, залга кантип келгендеримди баягы бүт башыман баягы эстедим да. Кызыктуу күндөрүм баягы башыман өткөн күндөрүмдү эстедим. Бейдет экенин бүгүн көргөн стимулу, кеп кеңештери бизге таасирдүү болду. Биз да келечекте Бейдет эке чемпион болобуз.